Kaç şeyle yüzütler? Mahabat Talibek kızı. Mahabat Talibek kızı Makbekişti. Azamat Eşenbekov. Тыныстан. 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 Арген тапты жодар түштүк жакта карасаң, ар жакта. Ар жакта. İlk maçta men alып keштiniz birinci maçta satına. Саламатсыздар, урматтуу Брейткейн комедиясынын көрөрмандары. Биз азыркы учурда 1-май райондук сотунда турабыз. Кечээ күнү кармалган өзүңүздөр байкагандай эле азыркы учурда кечээ күнү кармалган 11 журналистти 1-май райондук сотуна алып келишти. Саламатсыздар, урматтуу Брейткейн комедиясынын көрөрмандары. Биз азыркы учурда 1-май райондук сотунда жүрөбүз. Бүгүн кечээ күнү кармалган 11 журналисттин баш коргоо чарасы дал ушул 1-май райондук сотунда каралат. Эскерте кетсем, аларды массалык башаламандык уюштуруу беренеси менен шектүүгө тартылып, бүгүн 48 саатка убактылуу кармоочу жайга калтырышкан. Açık buluttaydı bak. Sana Türkçe bir sürelim. Çok Эфирге жаңы кошулгандар болсо эскерте кетейин. Бүгүн биз 1-май райондук сотунда жүрөбүз. Кечээ күнү кармалган 11 журналистти массалык башаламандык уюштуруу беренеси менен 48 саатка убактылуу кармоочу жайга чыгарган. Дал ошол себептен бүгүн 1-май райондук сотунда баш коргоо чарасы каралып жатат. Дал ушул өзүңүздөр көргөндөй эле ушул унаалар менен журналисттер алып келинди. Эскерте кетсем,
кармалган журналисттердин дээрлик баары Темиров Лайф платформасынын журналисттери жана да мурунку журналисттери. Анын ичинде Тыныстан Асыпбек поликлиника медиасынын журналисти, ал Темиров Лайф платформасында 2 жыл мурун иштеп кеткен. Ошондой эле Актилек Капаров аттуу азыркы учурда Алга медиа каналынын жетекчиси, ал деле Темиров Лайфтын мурунку журналисти. Андан сырткары Арча медианын деле журналисттери, бир нече оператор деле кармалган. Азыркы учурда журналисттердин кармалган журналисттердин баш коргоо чарасы ачык түрдө болобу же жабык түрдө болобу белгисиз. Алып келгенине, райондук сотко алып келгенине 15 минуттай болуп калды. Бирок дагы деле ичине киргизелик. Урматтуу поликлиника медиасынын көрөрмандары, эфирге жаңы кошулгандар болсо, кыскача маалымат бере кетейин. Кечээ күнү саат 6 чамасынан баштап бир нече журналисттердин үйүндө тинтүү жүрүп, ошонун ичинде көпчүлүк бөлүгү Темиров Лайф платформасынын журналисттери жана да мурунку журналисттери болгон. Аларды Ички иштер министрлигинин тергөө комитетине алып барып, дээрлик 10 сааттан көбүрөөк убакыт тергеп, аларды 48 саатка камоого чечим чыгарышты. Биринчи алар күбө катары чакырылса, кийин аларды шектүү катары табып, 48 саатка убактылуу кармоочу жайга чыгарышты. Дал ушул себептен бүгүн 1 райондук сотунда кармалган журналисттердин баш коргоо чарасы каралат. Бирок ал баш коргоо чарасы ачык түрдө болобу же жабык түрдө болобу, анысы азырынча белгисиз. Жана да кайсыл судья алып барары да белгисиз болуп жатат. Өзүңүздөр көргөндөр дал ушул 1 райондук сотунда ушундай кызматкерлер, журналисттерди колдоп келген жакындары да имараттын ичинде жүрүшөт. Кармалган журналисттердин ичинде поликлиника медиасынын журналисти, Арча медианын журналисти, калган журналисттердин көпчүлүк бөлүгү Темиров Лайф YouTube каналынын журналисти болуп эсептелет. Өздөрүңүз байкагандай эле, журналисттерди 1 райондук сотуна дал ушул буналар менен алып келди. Бирок азыркы учурда алып келгенин көрдүк, бирок дал ушул имараттын ичине киргенин көрө албай атабыз.
журналисттерде кайсыл эшик менен алып кирери белгисиз болуп, азыркы учурда журналисттер бул тарапта, калгандары бул тарапта турушат. Өздөрү байкаганда эле дал ушул имараттын ичинде ушундай кызматкерлер кызмат кылып турушат. Журналисттердин баш коргоо чарасын чагылдырууга бир нече медиалар келишти. Андан сырткары журналисттерди колдоо максатында алардын жакындары да келгенин көрүп жатабыз. Qanday stатья dedimi? Жоқ, сіздер білбейсіз, өзіңіздің балаңыз. Сенің балаңа кел. Тыныстан есті. Эскерде кетсем, кармалган журналисттердин бардыгы массалык башаламандык уюштуруу беренеси менен көбөй катары чакырылып, кийин аларды шектүү катары табып, 48 саатка убактылуу кармоочу жайга чыгарышкан. Дал ошол себептен бүгүн 1-Май райондук сотунда баш коргоо чарасы каралат. Бул эшик каяка кирет экен? Мына жерден бияктан чыгышы мүмкүн же жактан чыгышы мүмкүн да, кеп коркуп турабыз. Урматтуу Политикин комедиясынын көрөрмандары, өзүңүздөр байкагандай эле журналисттерди дал ушул унаа менен алып кирип, дал ушул кирип кетишти, бирок андан кийин соттук отурум кайсыл жерде болору, кайсыл судья каралары анысы белгисиз. Дал ушул себептен азыркы учурда журналисттерди кайсыл жактан алып кирери белгисиз болгондуктан журналисттердин баары бири бул жакта болсо, экинчи жагы бул жакта карап турушат. Журналисттерди колдоо максатында журналисттердин жакындары дал ошол 1-Май райондук сотуна келишти. Андан сырткары баш коргоо чарасын чагылдыруу максатында бир нече медиалар келишкен. Он 16 январь күнү Ички иштер министрлиги тарабынан саат эртең мененки 6-лар чамасында журналисттердин үйүндө тинтүү жүргүзүлдү. Жалпысынан 11 журналист кармалды. Аларды массалык башаламандык уюштуруу беренеси менен көбөй катары чакырышкан. Алар МВДнын Ички иштер бөлүмүндө тергөөдө дээрлик 11-12 сааттай суракта болду. Анын жыйынтыгында аларды 48 саатка убактылуу кармоочу жайга чыгарышкан. Дал ушул себептен бүгүн 1-Май райондук сотунда кармалган журналисттердин баш коргоо чарасы каралып жатат. Кармалган журналисттердин ишин чагылдыруу максатында бир нече медиалар келди. Андан сырткары журналисттерди колдоо максатында кармалгандардын жакындары да мына ушинтип
1 май райондук сотуна келгенин көрүп жатабыз. Ошондой эле кармалгандардын ичинде Темиров Лайфтын журналисти Айкен Дүйшөкеева аттуу 23 жаштагы кызды деле кармашты. Ал кыздын туулган күнү кармап, узак эмес бекен? Пожалуйста, açık кармалган журналисттердин дээрлик бардыгы Темиров Лайфтын журналисттери экени белгилүү. Алардын ичинде Темиров Лайфтын мурунку журналисттери да кармалды. Анын ичинде 2 жыл мурун иштеп кеткен Предклиника медиасынын журналисти Тыныстан Асыпбекти деле дал ушул масал башламандык уюштуруп беренеси менен кармашты. Ошондой эле Актилек Капаровду деле дал ушул берене менен кармашты. Актилек Капаров Темиров Лайфтан дээрлик бир 3-4 айдан бери ал жакта иштебей, азыр учурда Алга Медиа YouTube каналынын медиасынын жетекчиси катары билебиз. Ошондой эле Арча медианын дагы журналисттери бар экен билебиз. Ошондой эле калган журналисттердин бардыгы Темиров Лайфтын азыркы учурдагы командасы. Анын ичинде Темировдун жубайы Махабат Тажибек кызы экенин билебиз. Ошондой эле Махабат Тажибек кызынын бир тууганы Максат Тажибек уулу дагы бар экенин белгилүү. Өзүңүздөр байкагандай эле журналисттердин ишин чагылдыруу максатында ушинтип бир нече журналисттер, медиалар келип жатат. Беспроводной веб-линк. Жап салышты бе?
Бул жактан каяка чыкса болот эле? Чыкпайт да. Жоқ, жақта бар да залдар. Эфирге жаңы кошулгандар болсо кыскача маалымат бере кетейин. Кечээ күнү 6-лар чамасында бир нече журналисттердин үйүндө тинтүү жүрүп, анын жыйынтыгында 11 журналист массалык башаламандык уюштуруу беренеси боюнча күбө катары Ички иштер министрлигине суракка чакырылды. Суракка чакырылды эмес, алып келишти. Анын жыйынтыгында алар массалык башаламандык уюштурууга күбө катары чакырылып, анын жыйынтыгында шектөө катары табып, 48 саатка убактылуу кармоочу жайга чыгарышкан. Бүгүн 1 май райондук сотунда кармалган 11 журналисттин баш коргоо чарасы каралат. Журналисттерди сот имаратына алып келгенине дээрлик 30 мүнөттөй болуп калды. Бирок алар кайсыл эшиктен кирет, кайсыл сот кабинетинде болот, кайсыл судья соттойт, анысы бизге белгисиз. Тягта еш жауап қойшты. Шықтан апарат оқиды қой. Не жауап сатуға тұршайды? Сот жауап болып тұршайды қой. Белгісіз азырынша. Айта кетсем, кармалган журналисттердин дээрлик бардыгы Темиров Лайф YouTube каналынын журналисттери, анын ичинде алардан бир нече жыл мурун кеткен Предклиника медиасынын журналисти Тыныстан Асыпбек да бар. Ошондой эле мындан бир 3-4 ай мурун кеткен Актилек Капаров дагы суракка чакырылып, суракка алып келинип, аларды 48 саатка кармоо чечими чыккан. Кармалган журналисттердин эң эле жашы болуп, Айкен Дүйшекеева аттуу Темиров Лайфтын журналисти эсептелинет. Анын туулган күнү анын үйүнө барып, аны Ички иштер министрлигине суракка алып келишти. Өзүңүздөр байкагандай эле, дал ушул 1 май райондук сотунда бүгүн абдан жыш. Бул жакта мамлекеттик бул жакта ушундай кызматкерлер отурат. Ошондой эле журналисттерди колдоо максатында алардын жакындары,
жана да журналисттердин башкаруу чарасын чагылдыруу максатында мына мынтип башка да медиалар келип жатышат. Журналисттерди алып келгенин соттук биринчи май райондук сотуна алып келгенине дээрлик бир 30-40 мүнөттөй болуп калды. Бирок кайсыл жакта болот, кайсыл кабинетте болот, кайсыл судья карайт, анысы бизге белгисиз. Жана да сот ачык түрүндө болобу, жабык түрүндө болобу, ал да бизге белгисиз болуп жатат. Процесс азыркы учурда качан башталары бизде так маалымат жок. Жана да процесс ачык түрүндө болобу, жабык түрүндө болобу, ал да бизге белгисиз болуп жатат. Жылчы, кирип кетиштиби? Жакка өткөзүп кирип кетти дейт го? Өткөн жок бияктан эч ким. Ким айтты? Тиги темир жол таштан калып калдырбы бала, ким эле аты? Алдырып кетти. Бияктан өтөт деп. Жактан өтөт деп бияктан кирип кетиштиби дейт го? Мен ага айтсам, каныс кишине болуп турабыз, маалымат берип атат. Файтчарады да. Урматтуу достор, кармалган журналисттерди дал ушул 1 май райондук сотуна алып келгенин дээрлик 40 мүнөттөй болуп калды. Бирок аларды азыркы учурда кайсыл эшик менен алып кирери белгисиз. Дал ошол себептен журналисттер дал бири бул жакта болуп турган болсо, калган журналисттердин баары тиги бул жактагы эшикте карап турушат. Жана да сот ачык түрүндө болобу, жабык түрүндө болобу, соттук отурум качан башталат, анысы бизге белгисиз. Жана да дал ушул отурумдун судьясы ким экени дагы бизге белгисиз болуп жатат. Айта кетсем, дал ушул кармалган 11 журналисттин баарын массалык башаламандык уюштуруу беренеси менен күбө катары Ички иштер министрлигине суракка алып келген. Алар суракта дээрлик 11-12 сааттай болушуп, анын жыйынтыгында күбө катары эмес, аларды Ички иштер массалык башаламандык уюштуруу боюнча шектүү катары табып 48 саатка убактылуу кармоочу жайга чыгарышкан. Дал ошол себептен бүгүн 1 май райондук сотунда кармалган журналисттердин баш коргоо чарасы болот. Бирок процесс качан башталат, кайсыл кабинетте башталат, жана да судьясы ким, сот ачык түрүндө болобу, жабык түрүндө болобу, анысы бизге белгисиз. Эскерте кетсем, кармалган журналисттердин дээрлик бардыгы Темиров Лайфтын журналисттери жана да мурунку журналисттери болуп эсептелинет. Анын ичинде Темиров Лайфтан 2 жыл мурун кеткен азыркы учурда Поликлиника медиасынын журналисти Тыныстан Асыпбек бар экенин билебиз. Ошондой эле Актилек Капаров бар экенин билебиз. Актилек Капаров азыркы учурда Алха медиа платформасынын жетекчиси болуп эсептелинет.
туруп анан Улам Ниязбеков кеткен туруп. Кармалган журналисттерди 1-май райондук сотунун имаратына алып келгенине дээрлик 40 мүнөттөй болуп калды. Бирок азыркы учурда алар кайсыл жактан киришет жана да кайсыл залда болору бизге белгисиз. Мына мынтип бүгүн 1-май райондук сотунда адам жиш. Урматтуу Британия комедиясынын көрөрмандары, бизде болгон жаңылыктардын баары ушул. Дагы да башкача окуя, башкача өңүттө кете турган болсо, биз кайрадан түз эфирге чыгабыз. Ошол себептен сак саламатта калыңыздар.